Tanıştırıp geçseniz. Асанбаев Майрамбек Текшевич, Кочкур району Кумдуу айлыктын башчысы. Каттыраак сүйлөңүз. Кумдуу айлыктын башчысы Асанбаев Майрамбек Текшевич. Майрамбек ага, айтсаңыз, ушул сиздерде ушул таштанды чыгаруу маселеси чечилиптир да. Буга чейин кандай эле кантип чечтиңиздер? Буга чейин таштанды менен алектенген бир да жан кызмат болгон эмес. Баягы мындай айтканда самотека болуп келген. Бүгүнкү күндө ошол муниципалдык ишкана ошол айылдын тазалыгы, ички жолдорду, көпүрөлөрдү өз милдетине алып иштеп келе жатат. Азыркы күндө биз ар бир долбоор менен абоненттик долбоорлорду түзүп атабыз. Тарифтерди иштеп чыктык. Бир жан башына 8 сомдон айланып атат. Алар милдети ошол айына бириден чыгарып, мусор свалкага апарып, рекультацияга тазалап турушат. Ошондо айына бир жолу эле чыгарасыңарбы? Азырча айына бир жолу. Айылды кыдырып. Биздики эми баягы шаар центр болбогондон кийин, мындай айтканда шаарда мусор деле жок да. Көпчүлүгү жанагы бутовый отходдор, баклажка, майда чүйдөлөр да. Негизгиси жанагы үйдөн чыккан таштандылар, кырктар болсо агартууга ташташат да. Суга суу маселеси кандай чечилди байке? Суга суу маселеси буга чейин суга сууну СПА иштеп келген, таза сууну ИСКАП иштеп келген. Бирок биз 2003-2004 жылдары ал коомдор уюштурганда мамлекеттен соодаларды алдык эле да. Реабилитация болуп, системалар жаңы жасалган. Анан возврат кредит болгон, тарифтери туура эмес иштелип калган. Ошол багытта биз бүгүнкү күндө ошол мамлекет алдында карызыбыз болгондуктан айлажок ошол тарифтерди кайра иштеп чыгууга туура келди. Анан иштеп чыкканыбызда толук кандуу элге кызмат көрсөтүш үчүн, толук кандуу ошол иштеп аткан ишкана рентабелдүү болуш үчүн тарифтерибиз ылдый болгондуктан бүгүнкү күндө тарифтер иштеп чыгып, бирок биз субсидия берүүгө муктаж болуп жатабыз. Себеп дегенде жанагы мамлекет алдындагы кредиттерди төксөк, кудай ырса 1-2 жылдан кийин анан субсидияны азырдан кыскартабыз да. Бүгүнкү күндө таза суунун тарифи бизде 4 айылдан турат. 4 айылда ар кандай түзүлүп калды. Себеп дегенде бир жерде суу өзү самотек менен агып келет. Бир жерде айылдын эли саны аз, бир жерде скважинадан ичет да. Ошондо мисалы биз Кумдуу айылыбызга 25 сомдон бекиди тариф. Шамшы айылыбызга 20 сомдон бекиди. Ал эми Акжар айылыбызга 32 сомдон бекиди да. Тарифтер. Ошондо тегиз жете турган болду, э? Ошондо суу ошондо толук кандуу жетет. Жана ошол ишканабыз толук кандуу өзүнүн ишин алып бара алат да. Элге толук кандуу жакшы кызмат жеткире алат, таза өз убагында. Канча жылдан бери айыл өкмөтү болуп иштейсиз? Мен ошол 17 февралда келгем. 1,5-2 жыл жүзү болуп калды. Но бирок буга чейин 2001ден 2008ге чейин иштеп кеткем. Айыл өкмөт болуп. Ошол мурунку иштегенимде ошол АВП, СОВПлардын баары ошол мен өзүм уюштурдум эле ошол кезде. Уюштуруп, баарын ал кезде тарифтер гектарына 300 сомдон бекип бергенбиз. Ал кезде 300 сом чоң акча болчу. Мисалы менин айлыгым 1800 сом болчу. 300 сом тариф болчу. Ошол 200 сом менен СПА окат кылып, 100 сомун бир накопительный счетко чогулуш керек эле, возврат кредитке. Но бирок мен ошол 9 жылда жок болуп калдым. Келсе ошол баары контроль алынбай калган, возврат кредит болбой калган. Жанагы акча кириш чыгыш эч качан кириш чыгыш болгон эмес. Мындай айтканда кыргызча эле өгүз өлбөсүн арабы сынбасын деген иш менен жылып келген да. Таза суу деле ошондой болуп калган. Ал жерде деле баягы жоопкерчилик болбой калган. Баягы 2003 жылы биз реабилитация кылган объекттин баары уже бүгүнкү күндө алды талкалана баштаган, ремонт талап кылына баштаган. Анан ошол багытта айла жок биз оптимизацияга барып, ошол таза суу, СПАнын баарын, ишкананын иштеген адамдардын баарын кыскартып, баарын бир ишканага алып келдик да. Бүгүнкү күндө ошол толук кандуу бир 12-13 киши иштеп атат. Алар моюнда ошол таза суу, ийгил суу, таштанды баарын ошол ишкана азыр бүгүнкү күндө ишин алып барып атат. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.